Паспорт тендеринен 253 миллион сом зыян келген. Бул боюнча жооптуу жетекчилер кармалып тергөө абагына киргизилди. Президент Сооронбай Жээнбеков Берлинде федералдык президент Франк-Вальтер Штайнмайер жана федералдык канцлер Ангела Меркель менен жолугушту. Дача суудагы авиакырсык боюнча кылмыш иши кайрадан жандандырылды. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Жогорку кеңештин тармактык комитетинде отчет берди. Өзгөн районунда жер көчкү коркунучу күч алды. Кооптуу аймакта жашагандар чатырларда күн кечирүүгө мажбур. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар кызматы, студияда Мира Шукуралиева жана Каныбек Асанкараев. Ушул жана башка маалыматтар тууралуу алдыда кененирээк. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков менен Германиянын федералдык президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин расмий жолугушу аземи болуп өттү. Анда эки өлкө жетекчилери биргеликте сүрөткө түшкөн соң Кыргызстандын президенти ардактуу коноктордун китебине Германия элине эң жакшы каалоо тилектерин жазып калтырды. Расмий делегациялардын мүчөлөрүн тааныштыруудан кийин мамлекет башчылары аскердик салтанатты көрүп, анда эки өлкөнүн гимндери жаңырды. Андан соң президенттер Бундесвердин ардактуу кароолун кыдырып чыгышты. Салтанаттуу азем аяктаган соң мамлекет башчылары эки тараптуу сүйлөшүүлөр өткөрүштү. Ошондой эле мамлекет башчылары Париждеги Кудай эне чиркөөсүндөгү өрт кырсыгына байланыштуу. Франция президенти Эммануэль Макронго көңүл айтышты. Мы с глубоким сожалением, прискорбием узнали весть. Париждеги Кудай эне чиркөөсүндөгү өрт кырсыгына байланыштуу чын дилден көңүл айтуубузду кабыл алыңыз. Нотр-Дам дүйнөлүк маданий мураска айланган ыйык чиркөө. Кыргыз Республикасынын элинин жана жеке өзүмдүн атымдан Париж жана Франция туш болгон эбегейсиз чоң жоготууга байланыштуу жалпы француз элине терең кайгыруу менен көңүл айтуумду жеткирип коюуну өтүнөм. Паспорт чуусуна байланыштуу 3 жетекчи камакка алынды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинен билдиришти. Жетекчилердин аты жөндөрү расмий ачыкталбаганы менен күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактар кармалгандар мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарыбаев, аталган мекеменин стат катчысы Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев экенин кабарлашты. УКМКнын коррупцияга каршы кызматы тиешелүү мекеменин айрым жооптуу жетекчилери мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамдын талаптарын аткарбай, чет өлкөлүк компаниянын өкүлдөрү менен кылмыштуу сүйлөшүүлөргө баргандыгын аныктап чыккан. Анын кесепетинен мамлекеттин бюджетине 253 миллион сомдун тегерегинде зыян келтирилгени маалым болгон. Теманы Кайыр Жайлообеков улантат. Улуттук коопсуздук кызматы паспорт чуусуна байланыштуу бир катар аткаминерлерди камакка алганын билдирди. Азырынча алар ким экени расмий ачыктала элек. Бирок ишенимдүү булактардын маалыматы боюнча алар мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарыбаев, аталган мекеменин стат секретари Данияр Бакчиев жана Инфоком ишканасынын директору Талант Абдуллаев. Буга чейин жогоруда аталган аткаминерлерге карата паспорттарга бланктарды сатып алуу боюнча кылмыш иши козголгон. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 319-беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине материалдар катталып, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкы тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Сотко чейинки өндүрүштүк иштердин алкагында тендерди жеңип чыккан чет өлкөлүк компаниянын мамлекеттик каттоо кызматынын кызмат адамдарына тиешеси бар экендиги аныкталды. Азыркы учурда мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилик кызматындагы 3 адам Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камакчайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө жүрүп жатат. УКМКдан билдиришкендей, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилери жаңы муундагы паспорту даярдоо боюнча тендерди одуно мыйзам бузуу менен өткөрүшкөн. Алар сынактан жеңип чыккан литвалык Гарсу Пасаулис ишканасынын өкүлдөрү менен тыгыз байланышта болуп, атүгүл айрым аткаминерлер тендерде жеңген компаниянын эсебинен бир нече жолу чет мамлекеттерге баргандыгы аныкталган. Мындан бир нече күн мурда УКМКнын коррупцияга каршы кызматы айрым жооптуу жетекчилер мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамдын талаптарын аткарбай, чет өлкөлүк компаниянын өкүлдөрү менен кылмыштуу сүйлөшүүлөргө баргандыгын аныктап чыккан. Ага чейин да башкы прокуратура тарабынан дал ошол паспорт чырына байланыштуу кылмыш иши козголуп, мамлекеттин бюджетине 253 миллион сомдун тегерегинде зыян келтирилгени маалым болгон. Ошол паспортторду сатып алуу боюнча, мамлекеттик сатып алуулар боюнча одоно түрдө мыйзам бузулганына байланыштуу башкы прокуратура тарабынан 26 февраль 2019 жылы бул боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө үчүн
тергөө органдарына берилген. Тендер мыйзамсыз өткөндүгүнө байланыштуу мамлекетке болжол менен 253 миллион 377 миң сомдук зыян келтирилди деген айтылып атат. Бул боюнча дагы азыр кошумча тергөө аракеттеринин жыйынтыгында так суммасын аныктайбыз. Тендерди бул негизи ГРС өткөрүлгөн, ошонун тендерный комиссиясы бар. Ошонун кызмат адамдарына карата бир юридикалык баа берилет. Бирок бул иш боюнча мамлекеттик каттоо кызматынан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Мекеменин басма сөз кызматы аталган кызматкерлердин ордунда жоктугун ырастады. Ал эми Инфокомдун жетекчиси болсо эмгек өргүдө экен. Сарбаев жумушка келип атабы? Жок, кечүүнү болгон. Сегодня нету. А сегодня отсутствует. Кыргызстандыктардын биометрикалык чет элдик паспортун даярдоо боюнча сынак өткөн жылы октябрь айында жарыяланган. Ага Германия, Литва, Франция жана Казакстандын ишканалары бардыгы 5 компания катышкан. Жаңы үлгүдөгү электрондук жалпы жарандык паспорт пластиктен жасалып, ичине жаран тууралуу толук маалымат камтылган чип орнотулушу керек эле. Ошондой эле бул документ 40ка жакын коргоочу элементке ээ болушу керек деген талап коюлган. Тендерди 940 миллион 150 миң сом сунуштаган литвалык Гарсу Пасавлюс компаниясы утуп чыккан. Бирок эң төмөн бааны германиялык компания сунуштап, алар көрсөткөн сумма 687 миллион сомго жакын каражатты түзгөн. Бул ишкананын тандалбай калышын тендер башында тургандар компаниянын тажрыйбасы аз деп түшүндүрүшкөн болчу. Учурда эл өкүлдөрү бул маселени кайрадан тыгыр текшерүүнү талап кылышууда. Эң төмөнкү баа койгон фирманы дагы карап көргөндө аларда ушу тажрыйбасы бар эле фирма болуп чыккан экен, анан ошону адилеттүү карап чечкиле деп биз бул комитетте да караганбыз ошол маселени. Мен ойлойм, ушу анткени ал элдин моюнуна түшөт да ошончо кымбат болчу. Эми ошол жерде ар кандай адамдар аркылуу булар өздөрүн алып алды деген маалымат чыкканда, тергөө иштери бааны ачыкка чыгарыш керек да. Анткени бул эл ал мамлекеттин акчасы эмес, бирок элдин акчасы, эл ошо паспорт алганда элге паспорт кымбат болуп калышы мүмкүн. Эскерте кетсек, быйыл февраль айында өткөн тендерде литвалык Гарсу Пасавлюс ишканасы жеңүүчү деп табылгандан кийин аукционго катышкан франциялык жана германиялык компаниялар нааразы болуп, конкурс өткөрүүдө мыйзам бузууларга жол берилгенин айтып, мекемелер аралык комиссияга арыз менен кайрылышкан. Бирок анда чет элдик компаниялардын нааразычылыгы четке кагылган. Мындан улам алар президентке чейин кайрылуу жасашкан. Кайыр Жайлообекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Чүй областынын Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары 35 миң сом пара алып жаткан жеринен колго түшүрүлдү. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинен билдиришти. Ага ылайык кармоо иштерин УКМКнын коррупцияга каршы кызматы менен Ички иштер министрлигинин ички тергөө кызматынын өкүлдөрү бирге жүргүзүшкөн. Маалыматтарга караганда шектүү милициянын подполковниги жана орун басарлык кызматка былтыр эле дайындалган. Ага чейин Москва районунун ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмчөсүн жетектеп келген. Жетекчинин пара талап кылып жатканы боюнча милиционер кайрылып, шектүү Бишкектеги кафелердин биринде колго түшүрүлгөн. Бишкектин четинде үрөө учурган аварияга атталып, анда жол четиндеги устунга урунган унаа 2ге бөлүндү, айдоочу каза тапты. Жол инспекторларынын маалыматына караганда, Кырсык Чүй областынын Ленин айылынан анча алыс эмес жерде түнкү саат 1:30 чамасында катталган. Унааны башкарып келе жаткан 1985 жылкы айдоочу машинаны башкара албай калып, устунга урунган. Унаанын ичинде маркумдан башка киши болгон эмес жана алдын ала маалыматтар боюнча жогорку ылдамдык менен келе жаткан. Бул фактыга байланыштуу кылмыш иши ачылып, иликтөө иштери жүрүүдө. Өмүрбек Бабановдун акыркы чечимин терең түшүнбөгөндөр аны катуу сынга алышууда. Бирок ал Кыргызстандагы туруктуулук үчүн өз кызыкчылыгын курмандыкка чалды дешет эксперттер. Өмүрбек Бабанов буга чейин эле өлкөнүн пайдасы үчүн кескин чечимдерди кабыл алып келген. Ал саясатка 2005 жылы келип, бул убакыт аралыгында өзүн мыкты лидер катары көрсөтө алды. Бабанов өз кызыкчылыгын артка калтырып, айрым адамдардын саясий тепкичте көтөрүлүшүнө жол бошоткон учурларын көпчүлүк унута элек. Бакиевдин бийлиги учурунда конституциялык реформаны талап кылган митингдердин башында Өмүрбек Бабанов турган. Анын саясаттагы олуттуу чечимдерине Рахат Жаныбекова сар эсеп салды. Өмүрбек Бабанов саясий ишмердигин 2005 жылы баштаган. Парламенттик шайлоого Талас областынын Кара Бура аймагы боюнча аттанып, бир катар тоскоолдуктарга карабай бийликтин талапкерин артта калтырган. Шайлоочулардын 86%-нын добушуна ээ болуп, жогорку кеңештин депутаты болуп келген.
2006 Өмүрбек Бабанов алгачкылардан болуп, ошол убактагы президент Курманбек Бакиевдин саясатына каршы чыкканы белгилүү. Ал конституциялык реформаны талап кылган митинг уюштуруп, иш-чараны каржылаган. 2007 жылы Өмүрбек Бабанов КСДПнын шайлоо штабын жетектеп, партиянын тизмесинде 1-чи орунда турган. Аталган партиянын парламентке келгенине анын эмгеги чоң. Учурда Өмүрбек Бабановду сындап жаткандар ал убакта саясаттын элегинен али өтө элек болчу. 2007 жылкы парламенттик шайлоодо социал-демократтар 11 мандатка ээ болгон. Албетте анда Өмүрбек Бабановдун салымы көп. Бирок саясатчы бийлик ал үчүн 1-чи орунда эмес экенин көрсөтүп, өзүнүн депутаттык мандатын тизмеде 12-чи орунда турган Роза Отунбаевага өткөрүп берген. Кийинчерээк Отунбаева өлкөнү башкарып калды. 2009 жылы Бабанов 1-чи вице-премьер-министр болуп турганда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин баласы Максим Бакиевдин мамлекеттик иштерге кийгилешкенине карап тура алган эмес. Ага каршылыгын билдирип, Бабанов кызмат ордун тапшырып, отставкага кеткен. 2010 жылы Өмүрбек Бабанов Республика партиясын төптөп, жогорку кеңешке кайрадан депутат болуп келген. Ага парламенттик башкарууга багытталган өлкөдө 1-чи коалиция түзүү милдети жүктөлгөн. Ошол кездеги президент Роза Отунбаева саясий альянс куруу тууралуу мандатты Республика фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановго тапшырган. Анда Бабановда өкмөттү башкаруу мүмкүнчүлүгү чоң болчу. Бирок өзүнүн кызыкчылыгын артка коюп, премьер-министрликти Алмазбек Атамбаевга берген. Алда кийин президент болуп шайланды. Министрлер кабинетин Өмүрбек Бабанов 2011 жылдын 22 декабрынан тарта жетектей баштады. Өкмөт башчы кезинде олуттуу реформаларды жүргүзүүнү колго алган. Коррупциялык схемага айланган автоунааларга талап кылынчу техникалык кароону жойду. Дыйкандарга 7% үстөк менен кредиттер бериле баштаган. Анын малында 44 өлкөнүн жарандары үчүн визасыз режим киргизилген. Кыргызстанга коопсуз шаар долбоорун демилгелөө дагы Бабановдун тушунда болгон. Өмүрбек Бабанов 2017 жылы президенттик шайлоого аттанды. Ал шайлоочулардын 600 000 добушун алып, экинчи келди. Шайлоонун эртеси Өмүрбек Бабановдун тарапташтары митинг уюштуруп, өлкөдө кырдаал жакшы эмес болчу. Талас областында эл жөө жүрүшкө чыгып, наразычылыктарын билдиришкен. Бирок Өмүрбек Бабанов өз тарапташтарына ыраазычылыгын билдирип, чогулгандарды таркап кетүүгө чакырган. Анткени Бабанов үчүн өлкөнүн туруктуулугу маанилүү эле. Эл тынчыгандан кийин шайлоонун жыйынтыгын тааныган Өмүрбек Бабанов ден соолугун чыңдоо үчүн чет өлкөгө чыгып кеткен. Мен сиздерге чын жүрөгүмөн ыраазычылык билдирип кетким келет. Чоң рахмат сиздерге. Биздин мамлекетибизде сөзсүз түрдө өзгөрүүлөр болот. Ар кандай провокацияларга, ар кандай ушактарга, урматтуу менин элим, ишенбегиле. 3 күн мурда 13 апрелде Өмүрбек Бабанов жеке кызыкчылыгынан өлкөдөгү туруктуулук 1-чи орунда экенин дагы бир жолу далилдеди. Ал мекенине кайтуудан убактылуу баш тартууга аргасыз болду. Учакка отураарда ал татаал жоопкерчиликтүү жана туура чечим кабыл алды. Анткени Өмүрбек Бабановдун келишин колдонуп, өз максаттарын ишке ашырууну каалаган күчтөр баш көтөргөнү байкалган. Эң чоң менин үчүн бул силерсиңер. Мен силерди бирөөгө курал жарак болууну каалабай турам. Мени колдоо тынчтык митингге чыгууну мен токтотууну суранам. Кыргызстаныбызга тынчтык керек. Кыргызстаныбызга биримдик керек. Буга Ички иштер министрлигинин Өмүрбек Бабановдун эл менен жолугушуусун өз кызыкчылыктары үчүн пайдаланууну көздөгөн үчүнчү күчтөр деструктивдүү аракеттерге даярданып жатканы тууралуу ыкчам маалымат бар болгонун тастыктап билдирүү таратканы далил боло алат. Кандай болгон күндө дагы Өмүрбек Бабанов жакынкы күндөрү мекенине кайтып келерин убадалады. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.
Ош областынын Өзгөн районундагы жер көчкү коркунучу бар аймактарда жашаган бир топ жергиликтүү тургун чатырларда күн кечиришүүдө. Тиешелүү министрлик чатырда жашаганды каалабагандар коопсуз аймактагы туугандарынын үйлөрүнө убактылуу жашап туруусун эскерткен. Себеби Өзгөн районунун аймагындагы 115 аймакта жер көчкү жүрүү коркунучу бар. Адистер өзгөчө жаз айларында жаракасы бар тоолор көчүшү ыктымал деп эскертүүлөрдү байма-бай берип жатышат. Буга карабастан кооптуу аймактардан көчпөй жаткандарда бир топ. Алар башка тилкеге барып турак жай салып жашаганга каражат жагынан мүмкүнчүлүк болбой жатканын айтышууда. Себеби жер участоктору бекер берилгени менен үй салууга эч кандай жардам каралган эмес. Аларда көчпөй жаткандарды тиешелүү кызматтар сотко берип, атайын чечим менен мажбурлап көчүрүшкөн учурларда бар экен. Өзгөн районуна караштуу Зергер айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө 1114 үй бүлө жер көчкү кооптуулугу бар аймактарда жашап жатышат. Алардын бардыгы көчүрүлүшү керек. Жер көчкү кооптуулугу бар айылдар бардыгы тоо этектеп салынган айылдар. Силер көрүп турган бул жер Нишке Сай айылынын тегирмен участкасы. Менин аркамда турган тоодо мындай жарака кетип турат. Анын этегиндеги сайдагы үйлөрдүн бардыгын жер көчкү басып калышы мүмкүн. Кооптуу делген Ничке Сай айылынын тегирмен участкасына апрель айынын башында 34 үй бүлөгө чатырлар тигилип, көчкүлө деген эскертүү берилди. Баш калкалоо үчүн чатырлар өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан убактылуу берилип, ошол эле айылдын коопсуз жагына тургузулган. Бирок көчүрүлгөн айыл тургундары кооптуу аймакта жайгашкан үйлөрүнө баары бир келип кетип жатышканын жашырышкан жок. Себеби күндүзү мал жанын карап, үй тиричилиги менен алектенүүлөрү зарыл. Ал эми түнкүсүн коопсуз жерлерге кетип калып жатышыптыр. Күндүн биринде эле жан болуп да, жан быйыл тез жаап атат, жамгыр жааганда свет жок. Светибиз трансформаторубуз кече келди. Кече өткөндө жамгырда атылып кетип. Кече алып келип койду трансформаторубузду. Кыйынчылык эле болуп атат. Балдарым 2-3 күн 2 жолу жамгырда келип, неме кылып эле чатырсыз экен. Мына аусун үйүнө жатып атабыз, нерем менен каттуу жааганда келип атабыз. Анан күндүз ушу тирилибиз менен жүрөбүз деп. Коркутабыз, суу көп, балдарды мектепке жөнөтө албайм. Анан ошо айласыздан ушул кайненемдин үйүнө көчүп келдим. Кайненем дагы келиндери бар. Азыр чоң апалар өз үйүбүз толо, кечинде үй толо болуп жатабыз. Балдар менен балдар батышпайт экен. Жашта балдар түшүнүшпөйт. Бири-бири менен мушташып кетишет. Кээде уруш жаңжал деле болот, балдар урушат. Чатыр берилген аякта суук болуп атат да? Суук болуп атат. Чатыр берилген, бирок зак. Анан балдарыбыз аябай жаш меники. Балдар менен жата албайм, кайненем үйүндө келип жатам. Ал жакка эркектер гана жатпаса, аялдардын көбү эле ушул үйдө тыгылып жатышат. Үстүгө чыкканда, конечно, коркунучтуу көрүнөт да, ошол жерден биякта карасаң, эми адамдардын мынакта айырга чыгып караганда, биякта адамдардын мындай бар жогуна басып калгандай сезилет да, негедирчи. Март айынын башында жергиликтүү тургундар тегирмен тоосунун 3 жеринен жарака кеткендигин айтып, тиешелүү жактарга кайрылышкан болчу. Эске салсак, былтыр март айында дал ушул Нишке Сай айылында жер көчкү жүрүп, бир үй бүлөнү басып калган. Анда күйөөсү, аялы, 4 баласы көчкү алдында калышкан. Андан бери да бул аймакта кооптуулук сакталып турат. Бизге ушу чекти бир ушу өзүбүзгө мындай жакыныраак жерден бергенде жакшы болмок да. Эми о Жаманадыр дейт, Жаманадырга биз барып келишибиз келе уже почти 1000 сом кетет экен да, жол кирага. Анан кийин кышта айырга барсак, мал алыбыз, эми азыр биз мал алуу менен тиричилик болуп атат да бул жерде бар жок эле. Үлүш жерлериңиздер да бул жерде да? Үлүш жерлерибиз да бул жерде, бар жогу чорогубуз, бар жогу ушул жерде да. Анан аяк барган менен, аяк Жаманадыр жактан чек берген болсо, бизге аякта үлүш жок да. Эчтеке эге албайбыз, толку үй салабыз. Болду, эмне иш кылабыз бөлөк? Өзгөн райондук администрациясынын берген маалыматына ылайык, кооптуу аймактагы жарандар үчүн Өзгөн районунун Жаманадыр участкасынан 17 гектар жер трансформацияланып берилүүгө даяр. Учурда ал участкага жол салынып, канал тартылып жаттыр. Экинчи этапта 1014 кожолук бар. Ошо 1014 кожолукка ылайыктуу жерлерде биз Баштөө айыл өкмөтүнөн 50 гектар, Жаманадырдан 108 гектар, жана ушул Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнө караштуу, жана Куршап, Кароол айыл өкмөтүнө караштуу жерлерден, Заргер айыл өкмөтүнө караштуу жерлерден, ушу тегиз коопсуз деген жерлерден трансформациялоо боюнча документтерин жөнөтүп, бүгүнкү күндө күтүп отурабыз. Буюрса жакында бүтүп келсе, аларды дагы быйыл участоктарын берип, буюрса көчүрүп чыгарабыз.
Эскерте кетсек 1994 жылы дал ушул Зергер айыл өкмөтүндө ири көлөмдө жер көчкү түшүп, 50дөн ашык адам каза болгон. Алардын көпчүлүгүнүн сөөгү бүгүнкү күнгө дейин табылбай келет. 2017 жылда Өзгөн районунун Аюсай айылында кыргашалуу жаратылыш кырсыгы катталып, көлөмү 1 миллион куб метр болгон жер көчкү түшүп, ал 24 адамды басып калган. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС, Ош. Өлкөдө мугалим, тарбиячы жана тейлөө тармагында жумушчулар жетишсиз. Ошол эле убакта ишти таба албай жүргөн экономисттер менен юристтер көп. Кыргызстанда жумушсуздардын саны 179 миңге жетти. Мындай маалыматты Улуттук статистика комитети таратты. Бул көрсөткүч ишке жарамдуулардын 7%-ын түзөт экен. Адистердин айтымында жаштардын кесипти туура эмес тандоосу да жумушсуздуктун бирден-бир себеби болууда. Тиешелүү мекеме жумушсуздарды кайра окутуп, аларды иш менен камсыз кылуу аракетин көрүп жатканын айтат. Бул жаатта алар көрсөткүчтү мурдагы жылдарга салыштырмалуу 1%-га жакшыртып, 30 миңге жакын кишиге жумуш таап беришиптир. Өлкөдөгү жумушсуздук жана анын себептери тууралуу Эрмек Аттокуровдун сюжети. Лев Толстой көчөсү. Эл арасында эмгек биржасы же Питак деп белгилүү. Бул жерде ушул жаанга карабай күнүмдүк жумуш аткаруучулар өздөрүнүн кардарын күтүп турушат. Эгерде кимдир бирөөнүн бир күндүк, бир сааттык жумушу чыгып калса, бул жерге келип аларды жалдап иштетсе болот. Эмгек акысы жумуштун ордуна жараша 500 сомдон 1000 сомго чейин жетет. Жаш гвардия бульвардан баштап Панчиловко чейинки аралыкты ала турган болсок, ушул Лев Толстой көчөсүндө эле 250-300 киши жумушка күнүгө чыгышат. Май айында булардын саны 500дөн 1000ге чейин жетиши ыктымал. Жумабек Кубатбеков күнүгө ушул жерге чыгып иштегенине 10 жылдан ашып калган. Күнүнө 500 сомдун тегерегинде киреше табарын айтат. Негизги кесиби боюнча айдоочу. Убагында Дордой базарында соода кылып көрүп, бирок чоң чыгашага учрагандан кийин ал ишти таштагандыгын айтат. Туруктуу жумуш болбогон соң күнүгө ушул жерге чыгып кардар күтөт. Күнүмдүк тапканын чыпчыргасын коротпой үйүнө алып барат экен. Тикмечи болуп иштеген жубайы экөө 3 кызын багып, тапкандарын батир акысына күнүмдүк тиричиликке жумшашат. Лев Толстойдон бери иштеп келем. Биржада жалаң. Анан күнүнө 500 сом эле табам. Не жумуштарды кыласыздар? Колуман келген бар, универсал колум. Бүт коем, младкадан. Көбүнчө кандай жумушка чакырат сиздерди? Көбүнчө негизи пагрузчик, страйдер. Азыр жумуш жок болот. Азыр кыйналып атабыз. Жумабек Кубатбековго окшоп бул жерде тургандарды туруктуу жумуш болсо иштейт элек дешет. Алардын көбү шаарда катталган эмес. Ал эми иш берүүчүлөрдүн көпчүлүгү шаардык каттоону талап кылышат. Айрымдарынын болсо таптакыр эле документтери жок экен. Ошол эле учурда Бишкектеги калкты жумуш менен камсыздоо борборунда 3,5 миңге жакын жумуш орду бош турат. Бул кызматтарга иш берүүчүлөр киши таппай келет. Бул бош орундарга элдин кызыкпаганы маянанын аздыгы. Ал жерде 8-10 миң сомдун тегерегинде акча сунушталат. Адистердин айтымында учурда базарда тургандар деле жумушсузмун дегени менен алар бул катарга кирбейт. Көбүнесе мугалим жана тарбиячылар жетишпейт. Жумушсуздуктун дагы бир себеби жаштардын кесипти туура эмес тандаганынан болууда дешет адистер. Безработных состоят 5500. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын иш менен камсыз кылуу башкармалыгында 3300 бош орун бар. 5500 киши жумушсуздук боюнча каттоодо турат. Соңку 3 айда 1520 киши жумуш менен камсыздалды. Акы төлөнүүчү коомдук иштерге 205 киши тартылган. Бизде юридикалык экономикалык тармакта иш издегендер көп. Ал эми ашпозчу, сатуучу, агент сыяктуу тейлөө, кызмат көрсөтүү тармагында талаптар көп. Андыктан кесиптик окууларды өткөрүү аракеттерин көрүп келебиз. Жумушсуздуктун эң жогорку көрсөткүчү Баткен областына туура келет. Ал жерде ишке жарамдуулардын дээрлик 10%-ы жумушсуз отурат. Ал эми Таласта бул көрсөткүч төмөн болуп, 2,5%-ды түзөт экен. Адистердин айтымында өлкө аймагында 2,5 миллион киши ишке жарамдуу болуп эсептелет. Жогорку билимдүү жана орто мектепти аяктагандарды кошкондо жылына эмгек рыногуна 90 миңден ашык киши кошулат. Жалпы жумушсуздуктун деңгээли 8%-га барабар болгон. Бул деген сөз 200 миңден ашык жумушсуздар болгон ошол 2015 жылдын жыйынтыгы менен. Бүгүнкү күндө бул 1%-га төмөндөп 174 миң адамды түзүп атат. То есть мен айтайын дегеним ошол биздин жерлердеги иш менен камсыз кылуу бөлүмдөрү тарабынан активдүү чараларды жүргүзүүнүн натыйжасында 30 миңден тегерегиндеги адамды жалпы жумушсуздардын катарынан чыгардык биз.
Жумушсуздук боюнча мамлекет 250 сом жөлөк пул төлөйт. Ал эми 50ге жакын киши иш тажрыйба, тоолуу аймакта жашагандыгы сыяктуу коэффициенттерди кошкондо 900 сомдун тегерегинде акча алат экен. Тиешелүү министрлик алдыңкы жылдары жумушсуздарды кайра окутуу менен алардын санын бир канча пайызга кыскартууну пландап жатыптыр. Эрмегат Токуров, Эрлан Кемелбеков, НТС. Кыргыз мамлекеттик улуттук тарых музейин жана Аккул ипподромун оңдоп түзүүдө коррупциялык иштер боюнча 6 мурдагы аткаминерге айып тагылды. Алардын арасында экс-премьер-министрдин тарта, президенттик аппараттын этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн мурдагы башчысы да бар. Бул тууралуу бүгүн башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов парламенттеги тармактык комитетте отчет берип жатып билдирди. Ошондой эле депутаттар башкы прокурор Өткөрбек Жамшитовдон дача суудагы авиа кырсыкты иликтөө боюнча кандай иш-аракеттер көрүлүп жатканына да кызыгышты. Башкы көзөмөл органынын жетекчиси ал каргаша боюнча убагында токтотулган кылмыш иши кайра жанданганын билдирди. Комитеттин отурумунан Нурзада Сыдыкбекованын репортажы. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов өзү жетектеген мекеменин былтыркы жылы аткарган иштери тууралуу маалыматы 15 мүнөткө созулду. Ага ылайык былтыр 2017 жылга салыштырмалуу өлкө боюнча кылмыштардын саны 2000ге көбөйгөн. Бирок оор жана өзгөчө оор кылмыштардын саны 137 фактыга азайган. Музей боюнча АКСтин тергөөчүлөр айтты эле, сумма ущерб бар. 3 ай, 4 ай, даже 6 ай болду. Кылмышкерлердин аты аталбай атат да, фигуранттардын. Экинчиси баягы 600 миллион сом общий сметасы бекилип, бирок салынып бүткөндөн кийин 1,5 миллиардка чыгып кеткен ипподром. Бул дагы үрөйдү учурган бир прокуратуранын эле тарыхында калат ушул иштерчи. Ошондуктан ушул эки иш боюнча кыскача маалымат берип коесузбу? Ипподром менен музейге карата козголгон ошол жердеги акчаларын туура эмес максатсыз пайдаланган фактылар боюнча козголгон кылмыш иштер бүгүнкү күндө бир өндүрүшкө бириктирилген. 5 фигуранттын атын атап коюңузчу. Бул жерде 303 статьясынын 2-бөлүмүнөн айырылган Мендеев Айдарбек, Исаков Сапар, Карыбаева Мира, Абдыкаров Алмаз, Атамбеков Шайбек, Матисак Улукбек. Ошондой эле 2 жыл мурда Манас аба майданынын жанындагы дача суу конушундагы болгон авиа кырсык тууралуу да сөз козголду. Эл өкүлдөрү бул каргаша боюнча учурда кандай иш-аракеттер болуп жатканына кызыгышты. Бул кырсыкта 39 адам набыт болгон. Дача суу маселеси боюнча эмне болуп атат? Кимдин күнөөсү бар? Биздин мамлекеттинби же кандай кишилердин ошол жака тиешеси бар? Себеби ал жакта биздин бир топ жарандарыбыз каза болду. Дүйнөлүк эмеде да көп жаңжал болду деп айтат элем да. Жанагы кимдин жүгү контрабандалык жүк деп атат. Жандай маселе каралган эмеспи, жандай жокпу ошон маалымат берип койсоңуз ошончо. Мурда Ички иштер министрлиги тарабынан кылмыш козгоодон баш тартылган чечим кабыл алынган экен. 2019 14 январында ошол токтом жокко чыгарылып, бүгүнкү күндө РППга катталып, тергөө сотко чейинки өндүрүш иши болуп жатат. Ошон жыйынтыгы менен айтсак, тергөө материалдары менен бир аягында бир чечим кабыл алса, ошо менен айтсам толугу. Бүгүнкү күндө РППга катталып, иши жандандырылып, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. МВД тарабынан. Ошондой эле Баткен областынын прокурору Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгону боюнча ачылган кылмыш ишин жүрүшү да депутаттарды кызыктырды. Ички иштер министрлиги кылмышка шектүү адам аны өлтүрүп, андан кийин денесин өрттөп жибергенин маалымдаган. Кылмышка шектүү катары капиталдык курулуш башкармалыгынын Баткен областы боюнча жетекчиси кармалган. Баткен облусунун прокурорунун өлүмү боюнча өзүңүз дагы кабардарсыз. Баткенге барган сайын эл чогулуп, митинг болобу, кат кагаздар болобу, ошол иш боюнча бизден дайыма сурашат. Эмне себептен ошол күнү өлгөндөн кийин эле башка прокурорлор, ошол эс алууга чыккан прокурорлор ошол күнү эле чыгып кеткен, суракка алынган эмес деп. Ошол иштин чоо жайын айтып берип коесузбу, маалымат берип? Бүгүнкү күндө кылмыш боюнча Калыповго адам өлтүрүү статьясы менен айып узулуп, бүгүнкү күндө кылмыш аягына чыга элек, бүтө элек. Бүгүнкү экспертизалардын заключение корутундулары дагы чыкканы чыгып, толугу менен бүтө элек экен. Ал жерде прокуратура кызматкерлеринин 2 обул прокурордун орун басарлары жумуштан бошотулган.
2 начальник бөлімден башчылары жұмыштан бошотулган, Баткен району прокурору орун басары менен жұмыштан бошотулган 6 адам ал жерден жұмыштан бошотулган. Кылмыш үчүн бүгүнкү күндө тергөөсү болуп атат. Алар күбөлөр күбө катарында суралган, кылмыш иштин алкагында бүгүнкү күндө. Парламенттин тармактык комитети башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун былтыркы жылы аткарылган иштери тууралуу маалыматын угуп, эске алынсын деген чечимге келди. Эртең бул маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралып, ага жогорку соттун төрайымы УКМК менен Ички иштер министрлигинин жетекчилиги да чакырылган. Нурзада Сыдыкбекова, Нурбек Капаров, НТС. Атамекен партиясына 23 апрелде митинг өткөрүүгө уруксат берилди. Бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты Алманбет Шыкмаматов билдирди. Анда кийинки аптага белгиленген тынч митинг жогорку соттун имаратынын алдында өтүп, ага 6000 киши катышуусу күтүлүп жатыптыр. Акцияга учурда убакта отурган саясатчылар Өмүрбек Тикебаев менен Садыр Жапаровдун тарапкерлери чогуу катышаары белгиленүүдө. Себеби Тикебаев менен Жапаровдун иши жогорку сотто бир күндө 23 апрелде каралат. Эске салсак, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Тикебаев коррупция беренеси менен айыпталып 7 жылга абакка кесилген. Ал эми Садыр Жапаров болсо адамды барымтага алуу беренеси менен айыпталып 11 жылга соттолгон. Экөөнүн тең иши жаңы ачылган жагдайлар боюнча 23 апрелде кайрадан карала баштайт. Акыркы күндөрү криминалдык топтордун тирештери адам өлүмү менен аяктоосу, бала уурдоо сымал көрүнүштөр коомчулуктун үчүн алып койгондой болду. Криминал баш көтөрө баштадыбы деген суроолор арбып, айрымдары кылмыштуу дүйнөнүн өкүлдөрү менен күрөшүү чабал жүрүп жатканын айтып чыгышты. Аларда Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев парламентте депутаттын суроосуна жооп берип жатып, уюшкан кылмыштуу топтор болгон жана боло берет деген пикири коомчулукту ого бетер ойго салды. Адистердин айтымында кийинки убакта ар кандай уюшкан топтор жанданып, түрмөлөрдө радикал күчтөр пайда боло баштаганы байкалат. Мындай көрүнүш шайлоо өнөктүгү жакындап келе жатканда өтө кооптуу дешет алар. Мындан улам бул жаатта 7 жылдан бери ордунан жылбай турган мыйзам долбоорун тезинен кабыл алуу керек дегендер арбын. 9 апрель күнү кечинде Бишкектеги жеке менчик клиникаларынын биринин алдында белгисиз бирөөлөр катуу токмоктолуп, эс учун жоготкон 2 кишини таштап кетишкен. Эртеси экөө тең алган жаракаттарынан улам ооруканада каза болушкан. Көп өтпөй бул кылмышка шектүү катары Чүй областынын 2 тургуну кармалып, алар кылмыштуу топтун мүчөлөрү катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда тургандар экени белгиленген. Уур токмоктон каза тапкандар дагы криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрү делген маалыматтар айтылган. Көп өтпөй эле бул ишке тиешелүү деп 3 шектүү Дөө Чыңгыз деген аты бар Чыңгыз Жумагулов колго түшүрүлгөн. Талдоочулар бул көрүнүштү уюшкан кылмыштуу топтун таасир талашы катары баалашууда. Она действительно существует. Мына мисалы Грузияны алсак, ал жакта 80-жылдардын аягында эстердин катуу режими болсо дагы криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрү башын көтөрүп алышкан. Грузиянын тургундары мыйзамдагы урууларды кудай көрүшүп, окуучулар кийин чоңойгондо мыйзамдагы уруу болот деп дилбаян жазып калышкан. Муну көргөн эстердин бийлиги чечкиндүү кадамдарга барып кыска убакыттын ичинде кылмыштуу топторду жок кылган. Андыктан биздин күч органдарыбыз, биздин бийлик дагы биргелешип системдүү түрдө кылмыштуу топторду түп тамыры менен жок кыла албаса дагы, алардын башын көтөртпөй, алардын санын кыскартууга аракеттениш керек. Болбосо биз дагы Грузиянын кепин кийип калабыз. Серепчилердин баамында шайлоо өнөктүгү жакындаган сайын криминал баш көтөрө баштады. Мындан улам жакында эле бул маселе парламентте дагы көтөрүлүп, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш жөнүндө мыйзам тезинен кабыл алынсын деген пикирлер айтылган. Бул мыйзам долбооруна ылайык уюшкан кылмыштуу топтор баңгизат, каржы, каракчылык сыяктуу түрлөргө бөлүнүп катталат. Бул мыйзам долбооруна ылайык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп аныкталса эле жазага тартылат. Ошондой эле соттолгон уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө карата мунапыс жарыяланбайт жана башка жеңилдиктер берилбейт. Кетсек, бул мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна 2012 жылы эле сунушталган. Бирок кандайдыр бир себептерден документ 7 жылдан бери өтпөй келет. Уюшталган кылмыштык топтун мыйзамдагы ууру Батукаевди Кыргызстандан сыйпап, аябай бетестеп туруп самолетко салып жиберип беришти. Бул бүгүнкү күндөгү ошол укук коргоо органдарына бийлик тарабынан абдан бир чоң өзүнчө бир жаакка чапкандай эле болду. Эсептегенде биздин укук коргоо кызматкерлери ошол уюштурулган кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө өздөрүнүн мындайча айтканда баардык мүмкүнчүлүктөрүн түзүшүп, шарттарды пайдаланып туруп кармап,
анан алып келгенден кийин отургузгандан анан кой берип чыгарып жиберип атса, албетте алардын мындайча айтканда маанайы да түшөт. Көп акчадан моралдык жактан аябай мындай тепки жегендей болуп калат да. Ал арада өткөн аптада Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев парламентте депутаттын суроосуна жооп берип жатып, уюшкан кылмыштуу топтор болгон жана боло берет дегени коомчулукту ойго салгансып койду. Айрымдары укук коргоо органдары кылмыштуулукка каршы күрөшпөй жатат деген ойлорун да билдиришүүдө. Мыйзам жок, ана мыйзам иштебейт, мыйзам бар. Ошону иштете албаган адамдар бар да. Ошону иштете албаган чиновниктер бар. Эгер чиновниктер ошо мыйзамды жакшы кабыл иштетип, өзүнүн угунда иш алып барса, бардыгы коррупцияга матырылбаса, анын криминал өзүнөн өзү эле ылдый түшүп калат, баштарын көтөрө албайт. Күчтүү мамлекетте криминал башын көтөрө албайт. Слабый мамлекетте, закон иштебеген жерде криминал башын көтөрөт, өзүнүн атканын карат. Не только көтөрөт алар, слабый мамлекетте. Алар даже өзүнүн условиясын мамлекетке диктатурасын кое баштайт. Ички иштер министрлигинин расмий маалыматы боюнча Кыргызстанда учурда 3 уюшкан кылмыштуу топ бар. Аларды кримтөөлдөр делген Камчы Көлбаев, Азиз Батукаев жана Алмазбек Бокушевтер жетектешет. Бул топтордун 200дөн ашык адамы ички иштер органдарынын атайын ыкчам каттоосуна алынган. Мындан тышкары 3 топко тиешеси жок, өз алдынча майда топтордо 1035 адам ички иштер министрликтин атайын каттоосуна уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турат экен. Мери Мамбетова, Диас Акимбаев, НТС. Бүгүн Кыргыз элинин Байыртадан басып өткөн жолун, түпкү баалуулуктарын баяндаган Кыргыз таануу китебинин бет ачары болду. Иш чарага китепке кызыккан бир катар жарандар, Кыргызстандын жазуучулар союзунун мүчөлөрү, университеттин окутуучулар курамы жана студенттер катышышты. Эмгектин автору Бердибек Жумабековдун айтымында китепте Кыргыз элинин дүйнө таанымы, даанышмандыгы, Байыртан келе жаткан үрп-адаты, маданияты чагылдырылган. Китеп 4 бөлүктөн туруп, анда 3,5 миң жылдык тарых баяндалган. Кыргыз элинин түптүү баалыктарын бериш керек. Табылгаларын. Кыргыз эли өтө чындыгында өтө байыркы элдерге кирет. Мына ачылган өзүбүздүн календарлар 3,5 жылга кетти мамлекеттүүлүгү. Бул өзү багы Египеттикине дагы гректердин дагы цивилизациясына, кытайлардын да цивилизациясынын убагында бир эле убакта башталган цивилизация экен деген сөз. Көрдүңүздөрбү? Демек ошону ачып берүү. Эмне деген элбиз? Тегибиз эмне? Кандай ачылыштар жасаганбыз? Кандай цивилизацияларды курдук? Канча каганаттарды курдук? Журналисттер коомдук бирикмеси бир катар эл аралык фонддор менен биргеликте журналисттердин жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын укуктарынын бузулушуна мониторинг жүргүзүүнү баштады. Бул долбоор алгач 2002 жылдан 2007 жылга чейин, кийинчерээк 2010 жылдары ишке ашып келген. Эми долбоордун алкагында журналисттер коомдук бирикмесинин ар бир аймактагы кабарчы байкоочулары журналисттердин укуктарынын бузулушуна байланыштуу бардык фактыларды каттап, ал тууралуу маалыматтарды даярдашат. Бардык билдирүүлөр атайын сайтка жайгаштырылып, ар бир айдын аягында топтолгон материалдар боюнча жыйынтык чыгарылып турат. Ошондой эле бул мониторингдин алкагында журналисттердин укуктарынын бузулушун каттоодон тышкары юридикалык жардам көрсөтүү да каралган. Бүгүнкү күндө бул маселе абдан орчундуу болуп эсептелинет. Себеп дегенде журналисттердин укуктары кандайдыр бийлик тарабынан же кайсыл бир уюмдар тарабынан корголбойт. Ошон үчүн биз бул долбоорду кайра жандандырганыбыздын себеби ушул болуп атат. Себеп дегенде акыркы учурларда өзүңүздөр байкап, баамдап көрүп атасыздар. Журналисттердин укуктары абдан эле бузулуп атат. Мына ушул багытта биз ошону байкоо жүргүзүп, кандай болуп атат, бүгүнкү күндө сөз эркиндигинин абалы кандай, кайсыл деңгээлде эмне болуп атат, ал жакта иштеген адистерин баштарынан кандай кыйынчылыктарды кечирип атышат, ошону аныктоо иретинде ушул долбоорду ишке бердик да. Бул долбоор Сорос фондусунун Кыргызстандагы фондусу тарабынан колдоого алынып, Институт Медиаполис менен биргеликте шериктештикте иш алып барылып жатат. Мына ошондой жаңылыктар бүгүнкү чыгарылыштын топтомун түздү. Ушул жана башка маалыматтарды адаттагыдай эле НТС Чекиткейжи сайтынан көрө аласыздар. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.